Ошо Куйрчук айылынын тургуну болом. Бул тайганды бакканыма бул деген азыр ошо 3 жаш 3-жылга карап атат. Негизи кичинекей кезден тайган бакчыбыз, бирок эми мындай тайган мындай бага элек болчумун да. Бул эми багы тайган өсүнөн болот экен. Анан тарбиялап, кадимкидей эле тамагын убагында берип, ошону көндүрүп, бул менен баа сүйлөшүп, кел кет деп ошо көндүрсө болот экен мунучу. Тайган жеринде бар экен, жүгүргөн боюнча күлүктүгү, карышкырга салуу, кашкулакка салуу боюнча бул өзү камкорураак да тайган бул өзү. Анан бул эмеси мүчөсү өзү жеңил да. Илгерки баа ата-бабанын кыргыз тайгандары булчуңдары, төшү, мына курсак ичке, буттары тик, башында могу жерде шиш, тумшук узун, мына куйругу чыгырык, күлүк сындуу мына эмеси буттары. Негизи тайган деген эки түрдө болуп тур да, кыргыз тайгандар. Кылчык жүндүү, бу жеринде кичине жүнү бар, бу жеринде жүнү бар. Анан жылаңач тайгандар, илгерки ата-бабанын. Анан кыргыз нукура таза тайгандар да. Азыр деген баа тайгандарды деген эметип салышты, баягы канын бусуп ичти да. Анан азыркы тайгандар мына моундан бери жүн. Алар деген баягы кышында көп айтып атышат, баягы жүндү тайган суукка чыдамдуу депчи. Ал деген андай деген анын тайганда деген андай болгон эмес. Климатка жараша деп эми айтып атышат, бирок аны деген эмеге сала келгенде, кар кечкенде ал жүндү тайганын буттарына тыгылат кар. Сууга түшкөндө ал үшүйт. А бул тыкыр тайгандар бир эле силкийт сууга түшкөндө. Жүнү сразу эме болот да. Суусун бат кургатат. Тоо ташка дагы күлүк болот, булар чарчабайт. Анан деген мунун деген тамак ичкенде да бул өзү сыпа да. Тиги жугундуу мындай жыттуу тамак, жыттанып кеткен тамакты ичпейт. Таза кадимкидей эле макарон, эт жейт. Ошону дагы кечинде бир эле маал ичет. Болду, андан ашык ичпейт. Анан бул тарбиясынан кел, кет, бүткө көнүп калды да. Кадимкидей. Бир жакка кетип келсең дагы күтүп турат үйдөчү. Бу деле багы кандай сыйласаң бул жандыкты деле ошого көнөт экен. Анан могу өткөндө Кочкорго бардык. Кочкордон Чырга боюнча Кыргызстан боюнча болду. Андан да алды байге. Андан экинчи келип калды. Биртке Чырганы читтеп токтогондо бир тайган өтүп кетип, ошону эки деп эме болушту да. Кожоңкул атанын тою болду жасында. Ошондо карышкырга салуу боюнча экинчи орунду алган да. Бул ошо качанда бери багылган? Тукуму каяктан? Тукуму өзүбүздүн айылда бир байке бар болчу, ошондон алган. Илгерки ата-бабалардан келаткан тайгандардын тукуму экен да. Анан ошо 3-жылга карады. 3 жыл болду. Анан азыр машыктыруудар кандай? Машыктыруу болгондо мен өзүм кечкисин бир сыйра малга чыгам. Анан ошондо эле баягы ээрчийт, ошо менен эле эме болот да. Муну өзүнүн дээринен дагы да. Анан байлабайбыз. Бош кой беребиз. Салбурунга, мисалы, карышкырга саларда муну 2-3 күн байлайбыз. Өзү булгат. Анан мындай көбүнчө убакыт бош, эркин кой бериш керек экен да. Ошондо бул буттары да өзүнө келип, формасына келип турат экен. Анан тамагын да убагында берип, кадимкидей өзүнө баягы формасына келтирет экен да. Канча тайгандар болду? Болду, бир эле тайганым бар. Кандай пландарыңыз бар? Планда эми ушул кыргыздын илгерки ата-бабадан келаткан тайгандарды ушу кыргыз элине ушундай тайгандарды көбөйтөлү деген ойда. Азыр бул тайгандарды казак туугандар багып атат. Ушундай тайгандарды. Бул кыргыздын тайганы күлүк болгон да. Алар ошо кыргыз тайгандарды 80 жылдар эле сатып алып кеттир. Азыр ушул тайгандарды көбөйтүп, уже
жакында ошо казак туугандардын тайганынын кулагында жүнү жок тайгандар болгон, бирок азыр ошо кыргыз туугандардын тайгандарын ушулар кармап атат да. Башка чет жактан деле мындай тайгандар жок. Эми баягы кыргыз ичинде баягы илгери тайгандын деген айтчу экен, ырымын берип коюш керек экен. Бекер элечи. Баягы итти сатып албайт деп коет экен. Анан негизи жакшы тайгандын куну 1 жылкы деп коет экен. Анан бул өткөндө ошо Салбурундан Кылжерен деген күлүк тайган бар экен, Кыргызстан боюнча көчмөндөрдү алган. Ошону 100 миңге сурашыптыр. Буга деле 70 миң беришти өткөндө, $1000. Анан мен деле муну эми баягы өзүбүзгө ошо тукум калсын деп аны акчасына деле кызыккан жокмун да. Кийинки муундарга ушундай тайгандар жетип, ушу ата-бабанын тайгандары калса деген ойдо да, буюрса. Мен көптөн бери эле тайганбагам, ушундай кыргыз тайгандарды багабыз. Үйдө да тайгандарым бар. Салбурунга Кудай буйрса быйылдан эле баягы кызыгуу болуп, быйыл мынакей Турдак Мусалиев атабыздын тоюнда барып, биринчине камсыз кылып келди, Кашкулакта дагы, Кашкырда дагы. Андан мурун Куйручукта да өткөн. Аяктан да бирди алган, Кашкырдан. Бул азыр жаш канчада? 5 жашта, аты Көк Куш. Ошол. Анан дагы канча тайгандарыңыз бар жок эле? Жок, да 2 тайганым бар, муну менен 3. Да 2 тайганым бар үйдө. Кандай кам көрөсүз, ошо кантип багат ул? Кадимкидей эле эт берем, жармасын, адырасын кайнатып берем постоянно. 3 мал тамак ичет. Ошо эми охотко салам, Кашкырга салам, чөйгө салам. Бул өзү көлдөн келген түбү. Кам бар мында, кандуу тайган. Көлдөн келген. Анан акыркы жолу ошо атабыздын тоюнда жеңишке жетиптир. Ооба, 26-октябрда барганбыз. Кочкордон берди алып келдик. Кандай пландарыңыз бар дагы келечекте? Кудай буйрса эми кыргыз тайгандарын өстүрүп, ата-бабалар ушул ит куш менен жүрүптүр, эми мында тайган менен бүркүт таптап, ит агытып, куш салып дегендей. Биз да ошолордун жолун жолдоп, мен жумгадын малдары бүт эле ушундай тайган багып атат, Кудай буйрса. Тайган багабыз, өстүрөбүз го булардын тукумун.